Бийликти күч менен басып алууга, куралдуу төңкөрүш кылууга даярданып, чогулуп, пландаштырып, кече подвалда тамактандык, бүгүн 1-этаждабыз, эртең эми 7-кабатка чыгып отурабыз деп өздөрүн 6 миллион кыргыз элинен бийик коюп отургандарды көрдүк. Шайлоо болгон сайын эле төңкөрүш кылыш керек деген түшүнүктөгү адамдар дагы деле тилекке каршы арабызда бар экенине күбө болдук. Буларга кан төгүү керек экенин, эптеп эле тополон кылып, 1-2 адамды атып өлтүрсөк, калаган эл көчөгө өзү эле чыгып, төңкөрүш болуп кетет деген өңүттөгү ниеттерин атайын кызмат өз учурунда билип, алдын алып калды. Антпесе баягыдай эле болуп, кыргыз элин бири-бири менен тытыштырып, алыштырып, ызы чуу болуп жатканда бийликти басып алабыз, кайра мамлекетти башаламандыкка алып келебиз деген тура. Албетте, бул кармалган 15 адамдын башында тургандар төңкөрүш кылуунун авторлору чоң саясатчылар экени айтпаса деле түшүнүктүү. Табылган 1-2 куралы менен эмне кылмак эле дегендер да бар экен. Сиздин оюңузча, куралдуу төңкөрүш кылыш үчүн мыкты куралданган бүтүндөй бир армия керекпи? Жок. Бир тапанча менен дагы төңкөрүш кылса болорун булардын ана башчылары мыкты билишет. Алар ошого үйрөнгөн. Мисалы, эл чогулган жерге барып ызы чуу салып туруп, ошол колундагы бир тапанчасы менен өздөрү эле 5-6 адамды атып өлтүрүп койсо, провокация кылуу үчүн ушунун өзү жетиштүү. Мына бизди бийлик атып жатат деп ызы чуу салышса, калган элдер аларга ишенип, артынан ээрчип айтор чоң ызы чуу башталарын түшүнгөндүрсүз. Демек, булардын артында кайсыл тажрыйбалуу бийлик үчүн кан төккүчтөр турганын аңдап түшүнүп жатсаңыз керек. Эми калганын тергөө аныктап, тез арада бул кармалгандардын башчыларын, куралдуу төңкөрүш кылабыз деген саясатчыларыбызды тактап, аяосуз жазага тартуу мезгили келип калды. Антпесе булар Кыргызстанды жок кылмайынча токтобой дөңдөнөт. Шайлоо боюнча дагы 1-2 ооз сөз айтып өтөбүз. Өзүңүз көргөндөй, билгендей, мына эртең эми шайлоо күнү. Бул акыркы 1 ай аралыгында сизге канчалаган адамдар эшигиңизди каккылап, доошуңузга кулдук уруп келишти. Ооздорунан кандай гана сөздөр айтылбады. Эми алардын сөзүн угуп отурсаң, бул Кыргызстанда ушунча акылдуу кишилер бар экендигине ынанып, сыймыктана түшөсүң. Бирок алардын көпчүлүгүнүн бул сөздөрү жөн гана эки жүздүүлүк, алдамчылык, амалкөйлүк экенин түшүнүп туруп, шакылдаган үнүнөн башың ооруп чыгат. Хадистерден сөз баштап, жалганды, ушак айымды катыра сүйлөп баштаганын көрүп, тобо, пайгамбарыбыз айткан мунафыктык ушул турбайбы? Кыяматка жакын ушундай жүзү жоктор өтө көбөйөт дегени ушул экен да деп жакаңды карманасың. Албетте, бардык эле талапкерлер андай ойду тоону сүйлөп, саясатта жүрө берип алжып, акылы кирди чыкты болуп калганын өздөрү көрсөтүп жаткан жок. Эми эмнеси болсо дагы тандоо биздин жалпы кыргызстандыктардын колунда. Кимди шайлайбыз, кимди парламентке жолотпойбуз, кимди угабыз, кимди уга берип чарчадык, аны өзүбүз жакшы билебиз. Эң негизгиси шайлоого элибиздин активдүү катышуусу болуп турат. Эл бул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, парламентти сапаттуу кылып түзүп бериши зарыл болуп турат. Добушуңузду сатпай, куру сөздөргө азгырылбай, терең акыл калчап, өзүңүз туура көргөн талапкерге добушуңузду бериңиз. Эми карапайым элибиз үчүн жакшы кабарлардан бир-экөөсүн айтып өтөлү. Балким өзүңүздөр да маалымат каражаттарынан көргөндүрсүз. Эми баягы дыйкандар үчүн делип мамлекет тарабынан бөлүнүп жаткан пайызы төмөн насыялар боюнча чоң иликтөө иштери башталды. Президент Садыр Жапаров дыйкандарыбызга деп бөлүнгөн акчаларды баягы эле облус башчылары, министрлер же башка погончондор, мамлекеттик кызматта иштеген таасирдүү адамдардын жакындары, туугандары гана алып, жалпы акчанын болгону 3% гана карапайым дыйкандарга берилип келгенин айтып, УКМК төрагасына бул маселе боюнча терең иликтеп, катуу чара көрүүнү тапшырды. Мындан сырткары президент Садыр Жапаров калкыбыз арасындагы аз камсыз болгон, кыйналып жашаган мекендештерибизге электр энергиясына болгон бааны 77 тыйындан 50 тыйынга төмөндөтүү тапшырмасын берди. Эми элдин баары өзүн кедей көрсөткүсү келип, баягы эле байлар, амалкөй адамдар өзүн дүйнөдөгү эң эле колунда жок, араңдан зорго күн кечирип аткан адамдай көрсөтүүгө аракет кылышы да мүмкүн. Бирок маселенин бул жагы да катуу көзөмөлгө алынмай болду. Эмнеси болсо да элибизден уят, намыс, ыйман, мекенчилдик сезими кетпесе болгону.
мамлекетибизде тынчтык болуп, ынтымактуу өмүр сүрүүгө эмне жетсин. Саясаттын баарын эми ушул шайлоо менен жыйынтыктап, эми биз дагы башка өлкөлөрдөй болуп, экономикабызды көтөрүү менен, элибиздин жашоосун жакшыртуу менен алектенсек кантип болбосун. Же биз жалаң гана деди, ушак куулмай, бийлик талашмай, бири-бирибизге кыйын болуп көрүнмөй, бири-бирибизден сабаттуу болуп көрүнмөй, кокту колотко бөлүнбөй сыяктуу жаман нерселер менен алектенүүгө чамабыз жетеби? Албетте андай эмес. Кыргызстаныбыз ал 1-2 саясатчы каалагандай оюндарын жасай бере турган оюн клубу эмес да. Биздин мамлекет дагы күчтүү, бай, элдери ток, бүт жагынан өнүккөн өлкө болууга толук укуктуу. Саламатта калыңыз. Саламатсызбы? Региондо Абалким автордук программасы. Кээ бири шайлоочуларга өзүнүн депутат болгондон кийин жасай турган иштерин, жаза турган мыйзамдарын, депутат катары жүргүзө турган саясатын айтып, түшүндүрүп, шайлоо алдындагы үгүт иштеринин мөөнөтүн өткөрдү. Алардын сөздөрүн уккан эл журт сындап, тандап, билим деңгээлин, адамдык сыпаттарын карап чыгып өздөрү добушун берет. Бирок бул шайлоодо дагы тилеге каршы баягылар кошулуп алып, үгүт иштеринин дагы ашмалтайын чыгарганы чындык. Программасы тууралуу бир ооз сөз айтууга алардын убактылары болбоду. Анткени алар ушактан бошобой калышты. Анткени алар өзүн мактап, өзгөнү жерге уруудан бошобой жатты. Алардын буга чейин кыргыз элине кылган бир топ кыянатчылыктары үчүн актануудан колу бошободу. Сөздү башкага буруп, элдин көзүнө байкуш болуп көрүнгөнгө аракет кылып жүрүп, бир ай дагы өттү кетти. Инсандык напсисин тыя албай, үйрөнгөн адатынча никесинде турбаган аялдар менен төшөк кумарына батмайынча жашай албагандары болсо төшөктөн бошободу. Күндүзү чыгып алып элге акыл үйрөтөт, түн кирери менен баягы эле бузукулук, баягы эле арам иштер менен алектенмей. Тобо дейсин. Элди башкарамын дегенден мурун өзүнүн напсисин башкарып, адал турмуш кечирүүнү үйрөнүп, ак менен каранын айырмасына жетип алса болмок. Туура, ар ким өзү билет. Шайлоого катышып жаткандардын оозун дагы, тилин дагы, башка жерин дагы бир ай бою эч ким тыя албайт тура. Өздөрүн ушундай маалда көрсөтүп алышпаса, анан качан реклама кылышмак эле. Ансыз да элге кантип чыгышты билбей, клип тартып, ырчы бийчи болуп кете жаздашты. Мунун баарына эми чекит коюлуп, бүгүн Кыргызстанда жымжырттык күнү. Эми жымжырт ар ким өзү сүйгөн ишин кыла берет.